Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыздар урматтуу Салам медиасынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угармандары, назарыңыздарда жаңылыктар, аны менен мен Жорой Кубанычбек уулу таныштырам. Казакстанда жол тыгынында калган кыргыз жарандарын куткаруу иштери уланууда. 14 декабрь күнү Казакстандын Жамбыл облусунун Кордай районунда жааган кардан улам Алмата-Ташкент унаа жолу жабылган. Алдын ала 112 кызматына келген маалымат боюнча Алга айылы менен Кордай айылынын ортосунда 150 унаа жүргүнчүлөрү менен Кыргызстан тарапка өтө албай калган деп айтылат Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында. Жол тыгынында калып калган жарандарды чыгарууга Кыргызстандын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 39 куткаруучу, 8 техника кырсык болгон аймакка барышкан. Жолду ачуу жана куткаруу иштерине Казакстандын Өзгөчө кырдаалдар департаменти тарабынан 99 куткаруучу жана 37 оор техника тартылган. Мындан сырткары жарандарды коопсуз жайга эвакуациялоо жүргүзүлүүдө. Риштан жана Баткен райондорунун ишкерлери кызматташат. Баткен районунун акими баш болгон бир катар жетекчилер райондун аймагындагы ишкерлер Өзбекстандын Риштан районуна иш сапары менен барды. Алар Риштандагы жаңы курулган кездеме чыгаруучу ишкананын жана калкка кызмат көрсөтүү борборунун ачылышына катышты. Жыл башынан эле эки өлкө ортосундагы келишимге ылайык Баткендик ишкерлер менен Өзбекстандын ишкерлери кызматташып келет. Соңку кызматташуулар пахтаны кайра иштетүү, ун өндүрүү жана мөмө жемишти сактоо күнөскана жаатында болду. Көптөгөн жылдар бою жабык турган чек ара бекеттери ачылып, эки өлкөнүн соода саттык мамилеси жакшырган. Эми ишкерлердин кызматташуусу чектеш аймактардын экономикалык жактан өсүп өнүгүшүнө жакшы натыйжа берет, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев. Кыргыз-өзбек кызматташуулары эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунан улам уланып келет. Баткен шаарында жаңы жылдык балаты жасалууда. Жаңы жылдык майрамга карата 20 декабрга чейин шаардагы бардык мекеме ишканалар, жеке менчик имараттардын короолору жана шаар көчөлөрү жаңы жылдык жарыктандыруулар менен жасалгаланат деп билдирет шаардык мэриядан. Жасалга боюнча мекеме ишканалар, жеке менчик имараттар ортосунда атайын сынак жарыяланып, жеңүүчүгө эң мыкты жасалгалоо деген сертификат жана акчалай сыйлык тапшырылат. Мекеме ишканаларга жана жеке ишкерлерге жасалгалоо боюнча өзүнчө баа берилет. Шаардык борбордун аянты 13 метрге жеткен балаты орнотулуп, сахна жасалгалары 20 декабрга чейин бүткөрүлөт. Ошондой эле 31 декабрь күнү аянтта оюн зоок маданий иш-чаралар уюштурулат. Майрамдын жүрүшүндө мыкты костюм, оригиналдуу аяз ата менен аяз кыз, мыкты куттуктоо жана башка кызыктуу оюн зооктор уюштурулат. Шаардык бийлик бардык шаар тургундарын борбордук аянтка чакырат. Баткен шаарында сарык оорусу күч алууда. Шаардагы медицина кызматкерлери, шаардык билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери, милиция, квартал башчылары менен биргеликте Баткен шаар мэриясында 14 декабрда чукул жыйын өткөрүштү. Маалыматка караганда Баткен шаарында окуучулар арасында 1 декабрдан 10 декабрга чейин гепатит А же сарык оорусу менен ооруган 15 учур катталган. Жыйында калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, менчик түрүнө карабастан мектеп, бала бакча, тиш дарылоо, ийне сайган жана сулуулук салондорунун гигиеналык абалын атайын комиссиянын негизинде карап чыгууга тапшырмалар берилди. Былтыркы жылга салыштырмалуу Баткен шаарында бул ооруу менен ооругандардын саны кескин өскөн. 2022 жылы 11 айда 24 учур катталса, быйыл 2023 жылы 11 айында эле 75 учур катталган. Сарык оорусу көпчүлүк учурда билинбей өрчүп, убагында дарыланбаса цирроз же рак ооруларына алып келет. Гепатиттин А жана Е түрү турмуштук шарттарда эле жугат. Алсак бул дартка көбүнчө жеке гигиенаны сактабаган, кайнатылбаган суу ичкен жана мөмө жемишти жууп жебеген адамдар кабылат. Алардын көбүнесе жаш балдар болушат. Сиздер бүгүнкү алынган жаңылыктар менен таныштыңыздар. Келерки көрсөтүүлөргө чейин саламыңыз түз болсун.